Саламатсыздарбы, келечек туракчы кооперативинин катталуучулары жана сүйүктүү көрөрмандары. Бүгүн бизде жылдык отчет. Биздин башкы кеңсе Тагырагы Фурманов 10Б'да өтүүдө. Жылдык отчетто кандай суроолор талкууланат, жогоруда көрсөтөбүз. Бизден алыстабай туруңуздар. Мыйзам 2004 жылдан баштап өзгөрүлгөн мыйзам өзгөрүлдү. Ишиңерге ийгилик, Элеман мырза, Замир мырза, Адилет мырза дайыма эле ошо сүйүнчү айтып эле бизди сүйүндүрүп жүрө бериңиздер. Ишиңерге чоң албан ийгилик, Кыргыздын силердей уулдары көбүрөөк болсун биздин мекенде. Рахмат. Келечек Туракчай кооперативинин мүчөлөрү жана көрүүчүлөрү, биз Келечек Туракчай кооперативи өздүк мүчөлөрүбүздү чакырып, азыркы учурда маалыматтарыбызды берип атабыз. Бардык түшүндүрмөлөрдү, алдыңкы дагы мыйзамдын өзгөрүлүшү боюнча дагы кооперативдердин мыйзамдын өзгөрүлүшү боюнча да түшүндүрмөнү берип атабыз. Андан тышкары алдыга азыркы моментте кооперативдерден кадам таштайм деп отсоңуздар, келечектен толук маалымат алып кетсеңиздер болот. Эми айтайын дегеним, силерге чын ден сол ишиңерге ийгилик, үй бүлөңөр менен, ата энеңер менен, бир тууганыңар менен ушул жерде отургандар баардыгыңар жаңы жылды жакшы тоскула. Жерге жүзүндө согуш болбосун, дүйнө жүзүндө согуш болбосун. Аманчылык баардык нерсени жеңип күчтүү кадрлар топтолгон бул жерде. Особенно Адилет басын жасап берген күчтүү кадрлардын бири. Мен билгенде өзүм практикадан көрүп жүрөм, сен кадрлар аз бизде. Молодец, ушуну туктап калдың, коргоп калдың. Чочугаңла аныкына сабырдуулук кылып, үйлүү болуп калдың. Кооперативдер жанагы изучу болуп кетти, ошол силерге да тийди. Силерге да андан катуу тийди. Мен да бир келгем, бул беришип берип Элеманга бир тегинди алсам деп десем, бирок Элемандын мага айткан сөзүнө мага сразу эле акылыма жетти да. Эче деди, муну албастан азыр же участок ала албайсыз. Же болбосо мунун сертиң эле барып 500 миң чыгып калды. Ойлондум, ары ойлонуп көрөм, чын эле. Анан ошо кыргыз элинен ушул жерде отурган мүчөлөрдөн сурана кылам да, ошо сабырдуулук кылып. Саламатсыздарбы, Келечек Туракчай кооперативинин катталуучулары жана мүчөлөрү. Бүгүн 16 декабрь биздин Келечектин кеңсесинде жалпы чогулуш болууда. Анан көпчүлүгүңүздөрдү кызыктырган суроо, чын эле үй алып береби? Мына азыр үй алган мүчөлөрүбүздөн дагы интервью алабыз. Бизден алыстабай туруңуздар. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Жакшы, рахмат. Үйүңүздөрдү жашап атасыздарбы? Жашап атабыз. Аты жөнүңүздү айтып, дагы толугураак маалымат берип койсоңуз. Менин атым Абулкасымов Авазбек, Ош шаарынын тургуну болом. Туракчай корпоративден 2 жыл мурун жазылып үй алганмын. Азыр жашап атам ошол жерде. Жакшы баары. Ишеничтүү элеби? Бизде анткени кооперативдерге азыр көпчүлүк адамдар ишенбей калбадыбы жалпысынан. Анан Келечек азыркы күнгө чейин иштеп жатат, өз жумушун алып барып жатат. Ошолорду тагыраак айтып, түшүндүрүп койсоңуз бир аз. Келечек корпоративи кандай десем, ишеничтүү, жакшы неме экен. Буйрусам алып жашап атабыз. Жашаганым 2 жыл болду. Ошо. Мына Келечек үй кооперативине келип чогулушуна жыйынына катыштык. Өтө жакшы, маанилүү өттү. Ишеничтүү түрдө катышсаңыздар болот. Эч кандай бир ишенимден чыккан кооператив эмес. Үй алгандар мына жакшына сүйлөп беришти. Үй албагандар кезектегилер жакшынакай түшүнүктөрү менен жетекчилерине рахмат. Ийгилик иштерине эч качан жамандык көрбөсүн.
элди сабырдуулукка чакырат элем да. Ушул возвратты эмне кыласыңар? Наоборот, азыр алган 500 миңиңер, 300 миңиңер, допустим, эч бир нерсеге жарабайт. Андан көрө ушуну күтүп койсоңор, силерге бир азыр булар дагы бир жаңы неме участокка дагы неме берип атышат, уруксат берип атышат. Участок алсаңар да болот, ушундай кеңири мүмкүнчүлүктөр болот атат. Андан көрө бул ушул возврат чакырганда, возврат жазгандарга мындай айтат элем да. Уже силерден суранычы, өзүңөрдүн биз үй алганбыз, бирок да менин экинин да возврат өтпөй. Мен аларга күндө какшап келип атам. Силер возврат, силер бул неме келечек кооперативи жок болбойт. Эгер жок болуп кетсе, мен наоборот келечек кооперативине карызмын мен. Эгер мен ошону силерге бөлүп берип коем деген сыяктуу сөздөр менен аларды токтотуп ушинтип келдик да. Келгиле мына баарың эле ушу возврат жазгандар ойлонолу. Андан көрө ошол өзүңөрдүн эле очередиңерди кармап калгыла. Кыргыз Республикасынын кооперативдер тууралуу мыйзамына жаңы өзгөрүүлөр кирди. Аларда кандай жаңылыктар болот? Сизге азыр жетекчиликтин орун басарынан толук түрдө суроолоруңуздарга жооп алып беребиз. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Айта кетсеңиз, келечек турак жай кооперативинде кандай жаңылыктар азыркы күндө? Өзүңүздөр азыр жогоруда айтып кеткендей эле, кооперативде жогорку кеңеш жактан, мамлекеттик тараптан кооперативдердин мыйзамында түзөтүүлөр болду. Акыркы жаңылыктарыбыз ушул болот. Анан ошол өзгөрүүлөргө элге кандай пайдасы бар? Өзгөрүүлөр кирди, элдер мындан кийин дароо эле үй алып калабы деген суроо да көпчүлүк элде. Ооба, биз дагы угуп атабыз, дароо эле үйлүү болуп калабызбы, бизге эмне пайда деген сиз айтып аткандай суроолор көп болуп атат. Бул өзү мыйзам 2004-жылы кабыл алынган да, акыркы жылы. Ошол менен быйыл декабрдын 1-inde экинчи өзгөртүү түзөтүүлөр болуп атат. Жаңы кабыл алынган жок, албетте, себеп дегенде кооператив жөнүндө өзү мыйзам бар. Азыркы өзгөрүүлөрдөн кандай болду? Негизинен сөзүмдүн башында айткым келет, бул өзгөргөн мыйзам менен, бул мыйзам өзгөргөнгө чейин эле биз ушул мыйзам менен иштеп келген экенбиз да. Кандай дейин десеңиз, кооперативде кандай жерлер өзгөрдү мисалы үчүн. Биринчиден, турак жай кооперативдердин аты өзгөрдү. Турак жай топтоо кооперативи болду. Андан сырткары машиналарды алып берүүгө, бизнестерди жасаага, же болбосо үйлөрүн кеңейтүүгө, ремонт жасоого деп дагы кээ бир кооперативдер акчаны жумшап келген да. Тилекке каршы бизде андай болгон эмес. Бардыгы эле ушу азыркы өзгөрүлгөн мыйзамдын негизинде эле турак жай алуу, жер тилкеси, жер там, же болбосо батир ушул алууга гана жумшалып келген. Бул дагы башка эмне болду десе, ачык айкындуулук. Ачык айкындуулук дегенде кандай болот десе, бул эми түшүп аткан акча элден түшөт да. Ошол элден түшкөн акчаны кезекте турган турак жай алган адамдар канча түшүп атат, каяка коротулуп атат, эмне болуп атат, толук кандуу маалымат алганга милдеттүү болчу да. Бизде буга чейин деле ушундай ачык айкындуулук болуп келген. Анан жеке кабинет деп атат, кезекти көрүп туруу, кезек системасы болуш керек деген мыйзам кечеги да кабыл алынып атат. Бизде кооператив ачылгандан бери эле өзү кезек системасы болгон. Бир сөз менен айтканда, ушул мыйзам менен эле иштеп келгенбиз. Себеп дегенде кооперативдин положениясы деп коебузго, шарты дагы ушундай болуш керек болчу да. Себеп элдин үмүтү бийик туруш керек, акча эмес. Бул сөзгө отурда эмнени айткым келет? Элдин үмүтү дегени баягы акчасы эмес, үмүтү дегени ким көп төксө алдыраак чыгып кетип, аларга батыраак турак жайлуу кылып берип коюп, азыраак төккөн адамдын үмүтү аткарылбастан, болбосо укугу тейленип аркада калып калыш керек деген нерсе бизде болгон эмес. Башка тилекке каршы башка кооперативдерде ушундай жерлер болду эле. Ошол. Анан баарыбыз билгендей эле 1-2 жыл аралыгында көптөгөн кооперативдер ачылып, кайра элдердин ишеничин актабай, сиздер айткандай жабылып кетти дей албайбыз, бирок көпчүлүк эл акчасын да ала албай калды. Анан сиздердин азыркы күнгө чейин ыз учуусу жок эч кандай иштеп келе жатканыңыздардын себеби эмнеде? Жакшы суроо бердиңиз. Бул жерден бир сурооңузду оңдоп кетким келет. Акчасын ала албай калды деген сөздү айтуу бир аз ыңгайсыз туура эмесирээк болуп калат. Ишмердүүлүгүн токтотушту деп айтсак жакшыраак болот. Себеп дегенде ишмердүүлүгүн токтогондо кандай болду? Турак жай алып берүүнү токтотушту да. Тилекке каршы турак жай алып бере албастан акчасын кайтарып берген учурлар болуп атат. Анан ал деген сөз башка кооперативдер бардыгы жабылып калды дегенди түшүндүрбөйт. Биздин ушуга чейин дагы токтотпостон турак жай алып берип атканыбыздын бирден бир себеби, биринчиден бизде кезекке турган турак жай алган адамдарга ушул учурдан пайдаланып терең ыраазычылык, рахмат айткыбыз келет. Эмнеге дей турган болсок, алардын биринчиден сабырдуулугу болду да.
сабырдуулук кылып бүгүнкү күнгө чейин өзүнүн милдеттерин аткарып кезегин күтүшүп келгендиктен. Экинчиден ошолордо сабырдуулукка эмне түрткү болду десе, келечек турак чай кооперативинин баары жогоруда айткандай эле мыйзамдуулукту, кооперативдин шарттарын так, таза, туура, ачык айкын эл менен биргеликте аткарганыбыздын себеби. Ушул себептен Кудайга шүгүр бүгүнкү күндө деле кооперативдин бедел баркы ушунчалык кооперативдин бедел барктары түшүп атса деле биздин турак чай, келечек турак чай кооперативи иштеп атат. Жумушубузду токтоткон жокпуз. Бүгүнкү күндө деле катталып аткан адамдар бар. Азыркы учурда мына дем алыш күндөрү ошол өзгөртүү, түзөтүүлөр болгондугу боюнча 11 айлык отчетубузду берип, мүчөлүккө катталгандар, турак чай алгандар баардык ушул биз менен кызматташып аткан жарандарды чакырып бул жерден чогулуш берип атабыз. Кудай кааласа мына кийинки келип аткан ишемби күнү дагы чакырыла турган кишилер бар. Себеп дегенде офисибиз тар болгонуна байланыштуу мүчөлөрдү бөлүп чакырып атабыз да. Азыр эми ошо акыркыларын буюрса мына келип аткан суббота күндөрү чакырабыз. Ошол мүчөлөрүбүздүн деп атпайсызбы? Мүчөлөрдүн деле баягы сиздердин сөзүңүздөрдө эки кылбай келип талаптарды аткарууга аракет кылып сиздер менен кызматташып атат. Туура кызматташып аткандыгы туура чындык бул. Былтыркы жылдары бир аз кооперативдердин баягы каралоолор болуп, ишенбөөчүлүктөр көп болуп кеткендигине байланыштуу бир аз кезек бизде да узара түштү. Азыркы баягы электен өтүп дейбизби, кооперативдердин арасында Кудайга шүгүр кооператив биздики келечек иштеп атат. Бул нерсе дагы бир далил болуп берди. Мүчөлүктө турган кишилер дагы деле кайра өзүнүн милдеттерин аткарып, былтыркы жылга салыштырмалуу быйыл шүгүр Кудайдын кулагы сүйүнсүн, алдыга жылып кайра дагы жакшы жакка жылып баратабыз. Туура эле түшүнүүдө, Албетте. Анан ошол кооперативдердин өзгөрүүлөрүндө көпчүлүгүнө эле кызык болуш керек. Биз дароо эле үй алып калабызбы? Анан дагы элге эң бир ишеничтүүрөөк болду да, мисалы. Ошону тактан айта кетсеңиз. Ишеничтүү болгондо кандай болду, туура айтасыз. Бул жерде дагы бир негизги нерсени баягы айтылбай кетти. Себеп деген азыркы сурооңузду күткөм, ошон үчүн айтылбады. Негизги нерселердин бири эмне болду десе, кооперативде тен ишмердүүлүгүн мамлекет тараптан көзөмөлгө алуучу бир орган дайындалып атат буюрса. Эми анын өкмөт башчыбыз министрлик тарабынан дайындалат. Бул эмне болот десе, кезекте турган, болбосо турак жай алган адамдардын негизинен жалпылап эле айтканда кооперативге канча акча түшүп атат, ал акчаны кай жака коротуп атасыңар текшерүү. Мамлекет тараптан бир орган дайындалып атат, ошол орган келип кооперативдин ишмердүүлүгүн көзөмөлгө алат. Муну көзөмөлгө алганы бизге да жакшы болду. Эмнеге дегенде кезекте турган, болбосо жаңы катталам деген адамдар кооператив жабылып калсачы, болбосо акчаны башка жака иштетип койсочу, акчаны башка өлкөгө которуп кетип калсачы деген ар кандай мүдөн-мүкөйлөр түшүп аткан суроолор бар. Ушул нерсени кабыл алынып калса, өкмөт тараптан көзөмөл кабыл алынып калса, ушул азыркы жогоруда айткан сарсанаа боло турган ойлор басылып калат деген ойдобуз да. Бизге да жакшы болмок. Өкмөт тараптан текшерсе, мүчөлүктө турган адамдарга да жакшы болмок. Жаап жашырчу эч нерсе жок. Негизинен буга чейин деле жаап жашырган деле нерсе болгон эмес. Азыркы күндө деле бизде мүчөлүктө турган кишилерден комиссия бар. Комиссия эмне кылат? Ай сайын келип, 7 кишиден турган комиссия бар. Ай сайын келип бизден бухгалтерский отчет алат. Канча акча түшүп атат, каяка коротулуп атат. Өзү мыйзам боюнча бир жылда бир жолу отчет беришибиз керек болсо, бизде бүгүнкү күндө ай сайын беребиз. Ай сайын түшүп аткан акчаны ошол мүчөлүктө турган жарандардын арасынан түзүлгөн комиссиялык топ келип текшерип, протоколго кол коюшуп, канча акча түшкөнүн, эмне кай жака коротулгандыгы тууралуу маалыматты биз ар бир мүчөлүктө турган жарандын жеке кабинетине тиркеп коебуз. Алар ошол жактан отуруп көрүп турат. Бул деген сөз канча акча түштү, каяка кетти, ачык айкын, баардыгы сарсанасы жок көрүп турат деген сөз түшүнүлөт. Элдин күмөн саноосу калып калды да кооперативдер боюнчачы. Ошол жаңы катталам деген мүчөлөргө кандай кайрылат элеңиз? Жаңы катталам деген мүчөлөргө албетте биринчи очередте келип, биринчи кезекте келип маалымат алса дейт. Азыркы сөз менен айтканда биз баардык кооперативдер деле жаман болуп, биз эле укмуш болуп кыйратып кеттик дегенден алыспыз албетте, бирок биз ишибиз менен далилдей алдык. Ошол болгон окуяларды, болбосо мындан кийин кандай жумуштар болушу үчүн кезекке турам деген жарандар биринчи кезекте кеңсебизге келсе, кеңсебизге келип, бул жактан толук кандуу маалымат алыш керек да.
баардык документация менен таанышып чыгыш керек. Бүгүнкү күнгө чейин кандай жумуштар болгон, азыркы күндө кандай жумуштар болуп атат, дагы мындан алдыда кандай пландар, максаттар бар, ошолор жөнүндө документация, юридикалык жактан туурабы, эмне суроо кызыктырган болсо ошону биринчи очередде келип маалымат алып, ынааныш керек. Толук кандуу ишеним пайда болгондон кийин, анан кийин катталса, же болбосо чечим чыгарса деп айта алат элем да. Бизди YouTube'дан көрүп болбосо бир сайттардан көрүп туруп эле укмуш экен деп келип катталып алганын мен туура эмес көрөм. Себеп ал акчаны таап келди, кандай кыйынчылык пешине тер, маңдай тер менен. Тапкан акчаны сарсана болушат жок бир жака коротуп алганга бир өбөлгө түзүлүп калбаш үчүн келип толук кандуу маалымат алса, анан кийин кадам таштаса демекчимин. Ишиңиздерге ийгилик. Буюрса ишиңиздер алдыга жооп, дагы көптөгөн жарандарыбызды туракчайлуу кылып жүрөрүңүздөр. Чоң рахмат. Рахмат, ден соолугуңуз болсун.